Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин чечимин аткаруунун алкагында 2020 жылдын 6 мартында Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы кызматынын кызматкерлери тарабынан ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө пара талап кылуу фактысы боюнча Бишкек шаарынын Ленин райондук салык башкармалыгынын бөлүм башчысы жана инспектору кармалды. Такталган боюнча жогоруда көрсөтүлгөн жооптуу кызматтагы адамдар жеке компаниянын бухгалтеринен салыктык текшерүүнүн жыйынтыгын оң тарапка чечип берүү үчүн 25 000 Америка Кошмо Штаттарынын доллары өлчөмүндө пара талап кылган. 2020 жылдын февраль айларында салык кызматынын инспектору белгиленген сумманын бир бөлүгү болгон 5 000 Америка Кошмо Штаттарынын доллар акча каражатын алган. 2020 жылдын 6 мартында Бишкек шаарынын Ленин райондук салык кызматынын башчысынын жана инспекторунун кызматтык кабинеттеринин тинтүүнүн жүрүшүндө жеке компаниянын салык боюнча текшерүүгө көрсөтүлгөн документтери табылып алынды. Сотко чейинки өндүрүштүк материалдар Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 326 беренеси боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Бул берене опузалап пара талап кылуу болуп эсептелет. Кармалган адамдар Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө камак жайына киргизилип, учурда тергөө иштери жүрүп жатат.